Бишкекте майрамдык айт намаз окулду. Жарандар эски аянтка таңкы 6-да эле чогула баштаган. Мусулмандык парызды аткарууга жалпысынан алганда 10 миңден ашык адам келди. Анын ичинде Жогорку Кеңештин төрагасы, Бишкек шаарынын мэрі жана өкмөт мүчөлөрү да болду. Төрага өзүнүн сөзүндө майрамдын маанилүүлүгүн белгилеп, каалоо тилектерин багыштады. Андан тышкары парламенттин жана өлкө башчысынын куттуктоолорун окуп берди. Ушул күнү курмандык салынып, кайрымдуулук, соопсук иштери жасалат. Ата бабаларыбызды, жакындарыбызды эскерип, улууларга урмат көрсөтүп, келечекке жакшы ниет кылабыз. Ылайым Алла Таала мекендештерибиздин кайрымдуулук иштерин кабыл кылсын. Ажылык сапарда жүргөн кыргызстандыктардын көздөгөнү кабыл болуп, жергебизге аман эсен кайтып келишсин. Жараткан элибизге ынтымак, жана жерибизге берекет берсин. Айтыңар маарек болсун. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев. Президент Алмазбек Атамбаев Курман айтка байланыштуу майрамдык айт намазды Арашан айылынын мечитинде окуду. Андан соң мамлекет башчы Атабейит мемориалдык комплексинде 2013 жылдын 7 апрелинде курман болгондордун жаркын элестерин эскерди. Кыргызстандын спикери Асылбек Жээнбеков баштаган делегация Орусиядагы чоң мечиттин ачылышына катышты. Дүйнө жүзү боюнча ири мечиттердин катарына кирген бул жай реконструкцияланып, аянты 20 эсеге кеңейди. Кеңири чөйрөдөгү жолугушуу маалында төрага Орусия мусулмандарын Борбордук мечиттин расмий ачылышы менен куттуктап кетти. Ошондой эле Кыргызстандын президентинин атынан да сөз сүйлөп, бул жай дайыма жакшылыктын, ишенимдин бекемдүүлүгүнүн, тазалыктын жаркын символу болуп келгенин билдирди. Айта кетсек, быйылкы жылы Орусиянын негизги мечити 110 жылдыгын белгилейт. Москвада кыргыз делегациясын ошондой эле Орусиянын муфтии Равиль Гайнуддин кабыл алды. Бул жолугушууга Жогорку Кеңештин төрагасынан тышкары диний иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Орозбек Молдалиев жана Кыргызстандын муфтии Максатбек Ажы Токтомушев катышты. Тараптар исламдын радикалдашып баратканын жана бул көйгөйдү чечүү жолдорун талкуулашты. Бишкекте доллар кайрадан арзандай баштады. Бүгүн акча алмаштыруучу жайларда Америка валютасынын баасы 1 сомго төмөндөп, 68 сом 20 тыйындан сатып алынып, 68 сом 70 тыйындан сатылууда. Өткөн жумада эле доллар тарыхый максимумуна жетип, наркы 71 сомдон ашкан.